Саламатсыздарбы? Эркин Тентешевди мен 2010-жылдан бери карай билем. Бул жигит азыр өзүнүн турган турпаты, бай тажрыйбасы менен турмуштук да тажрыйбасы мынабу мамлекетте иштеп, мамлекетте эмес иштерди иштеп жүргөндө дагы мунун өтө мол тажрыйбасы бар. 2010-жылдан бери мен билгенден бул жигит ардагерлер үйүнө, согуштун ветерандарына дагы жардам берип жүрөт. Карылар үйүнө да жардам берет. Жанагы балдар кароосуз калган балдар үйүнө да жардам берет. Ошондон бери карай сиздер келип калдыңыздарбы деп, ошо турган жеринен ун барбы эже үйдө, ун жокпу деп, кимисине карасаң кары эле бир орус аялга эже у вас унуңуз барбы жокпу деп орусча кыргызчасын аралаштырып туруп сүйлөп, канчадан бергөздөй жардам келет. Бул кишинин жүрөгү эл деп соккон жүрөгү бар да. Эл ошол жесе экен, ошол курсагы ачпай калса экен деп. Ал эми эгерде биз айта турган болсок, пандемияны айта турган болсок, айланайын жанагы Фейсбукка жүктөшүптүр. Көчө, узун көчө канча бир көчөлөрдө майлары, ундары, кум шекери баарын чогултуп туруп, чүй элинен аябай көп мындай жардам бере албай турган, жардам алыстан келе албай турган адамдардын баарын багып келди. Азыр бул кишини мен ойлоп атам, ушул өзүнүн баягы возраст деп коет да, ошол возрастына ылайыктуу болду, өзүнүн билим деңгээлине ылайыктуу болду, мол тажрыйбасына ылайыктуу болду. Эми ушул губернатор болуп чүйдө иштеп турушун мен каалайм. Бул иштеп ушундай адам иштеп турса, элге карамдуу болот деп ойлоймун да. Анткени бул киши өзү дипломат да. Улуу менен да, кичүү менен да, башка менен да сүйлөшкөндү билет. Акырын эми биз төрөлгөндө эле, мени тиги төрөлгөндөн Алла таалам караганда колунан жетелеп кеткенге чейин эле мени элдин баары сүйөт деп эч ким ойлой албайт, эч ким кепилдик бере албайт. Бирөө сүйөт, бирөө сүйбөйт, бирөө жактырат, бирөө жактырбайт. Эми жактырбасак дагы, жактырсак дагы эл деп турган кишини колдоп коелу алтындар. Анан эми жанагы ар кандай бир демелердин баарын жазып атасыңар. Бизге деги адам жагабы? Бизге деги бирөө жагабы? Келгилечи, жөн эле жакса дагы, жакпаса дагы ушунун ишин көрөлү ушул жигиттин. Анткени бул дипломат, бул билимдүү жигит, бул колунда бар жигит, бул мен ушул экини көрдүм, мен муну экини корома тартып кетейин дебеген жигит. Бул короосу толтура жигит, чөнтөгү толтура жигит, башында акылы толтура жигит, көрөйүн деген көзү толтура жигит, билими толтура жигит. Бул азыр ушул тапта ордуна, даана ордун таап келген кадрлардын бири деп эсептейм.